Мен өзүм мамлекеттик кызматта иштейм, мамлекеттик жумушта эмгектенем. Ошо бошогон убактымда үй бүлө менен үйдөн пельмен жасайм, магазиндерге алып барып таратам. Ар дайым бир 4-5 магазин бар, кардарларымды тапкан. Ошо 4-5 магазинге алып барып таштап турам. Магазинден алып жасаган пельменди мисалы бир жолу алып жегенден кийин уже кайра жегиң келбейт. Себеби пельмендин фаршы көңүлүңө туура келбей калат. Же бир камыры көпкө чейин бышпай, чийки болуп калат, же эзилип кетет. Анан ошондон улам мен ойлоно берчүмүн да, эмне үчүн пельменди ушу жакшы сапаттуу кылып жасап сатышпайт. Мен деле жасап сатып көрсөм кандай болобу деп көп ойлондум. Биринчи жасаганда 5 килограмм жасадым, 10 упаковка, жарым килограммдан кылып. Анан тааныш кызымдын дүкөнүнө алып барып коюп көрдүм, ушуну сатып көрбөйлүбү. Анан өттү, кудай жалгап, сүйүндүм жасаган колумдан чыккан эмгегим элдин арасынан ошо өтүп анан мактоого татыктуу болгонуначы. Анан кийинки жумада дагы 5 килограмм, анан кошумча да 5 килограмм коштум, 5 килограммдан 10 килограмм коюптум. Анан азыр 15-20 килограмм чыгарам, андан ашык чыгаранга мен шартым жок. Биринчи бул пельменди сатышты эле баягы өткөзүштү эле өз кардарларыңды табыш кыйын экен. Себеби кардарлардын көңүлүнөн орун алыш чын эле өтө кыйын экен. Бирөөнө жагат, бирөөнө жакпайт. Анан башында биринчи коркуу сезими аябай болот экен, коркот экенсиң. Пельменди естественно баягы бир киши түйгөндө арбабайт да. Анан кызым менен балам дагы уже колдору көнүп, мага пельмен түйүшкөнгө жардам берет. Колдору көнүп калды. Анан ошо үй бүлөбүз менен аракет кылып атабыз, кошумча киреше табыш үчүн. Бул жалгыз эле менин кызыкчылыгым эмес, кызым менен баламга дагы дем болуп атат. Алар дагы ушу биздин ишкерликке өзүнүн салымын кошуп атабыз деген ой тилектери менен үй бүлөлүк бизнес болуп калды. Бул колдон келсе, эгер мен мисалы үчүн мындан да көбүрөөк чыгарып чоң бизнеске кылганга аракет кылам да, мүмкүнчүлүгүм болбой атат. Эгер шартым болсо, бир имаратты ижарага алып, анан оборудование болсо көбүрөөк көлөмдө жасап, мен мисалы үчүн азыр этикеткам жок. Эч нерсе аты жок да, упаковка, салафаны упаковкага салып эле, эч нерсеси жок эле, упаковкасы жок эле алып барып коем да дүкөнгөчү. Себеби пельмендин аты да жок. Мисалы мен патентим жок. Бизге сырттан поддержка бериш бул абдан жакшы нерсе. Билбеген нерселерим көп. Мисалы үчүн мен маркетинг боюнча интернет булактарынан алып окуганы менен мага толук жетиштүү эмес да. Кандай шартта болуш керек, рынок шартын түшүнүш керек, өзүңдүн талапкерлериңди тапканга кандай нерсе жасаш керек, ошол тууралуу мен көп билбейм, бирок бул проект аркылуу мен ушул нерселерди билип, бизнесимде дагы өркүндөткөнгө жардамы тиет деген терең иштеничтемин. Продукцияны кандай оформить этиш керек, кандай реклама жүргүзүш керек, кардарлардын көңүлүнөн кантип орун табыш керек, ошол тууралуу билгим келет да.